Талас районунун Арал айылындагы Касымкул Нанаев атындагы орто мектеби 1929 жылы курулуп, пайдаланууга берилген. Бирок мектеп азыркы талаптарга жооп бербейт. Авариялык абалда. Учурда 740 окуучу 3 мөөнөт менен билим алууга аргасыз. Мындан улам аталган мектептин жаңы имаратынын курулушу башталган. Калктын санынын өсүшү менен мектеп тардыгына байланыштуу мектеп талап кылынган. Эскилиги жетип бузуп салгандан бери жалгыз эле корпус менен калдык дагы. Бүгүнкү күндө 740 бала менен бир классты 3кө бөлүп 3 смен менен окуп атабыз. Экинчи зарылдык ушул. Менде уйку жок болуп атат. Кайсыл күнү кайсы жагынан эмне болуп кетет деп. Мектептин эскилиги жетип араң турат. Тилекке каршы мектептин курулушу башталганы менен аягына чыкпай жатат. Туруп калган мектептеги жасалган баштапкы жумуштарынын сапаты кетип, минтип чекесинен урап баштаган. Мектептин сметалык наркы 104 миллион сомду түзөт. Ал эми азыр курулуш материалдарынын кымбаттап кеткендигине байланыштуу баштапкы бөлүнгөн каражат менен анын курулушун толугу менен аягына чыгаруу мүмкүн эмес. Буга карабастан, жаңы окуу жылына карата бул мектептин курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Şu tapşırılsa mektepte Nanayev mektebi 2015 yıl baştalgan. Buna Kuday birse bu yıl bütöz dep жатабыз. Ошондой эле жана Балбал айылындагы мектеп адагы 15 yıl baştalgan. Ада мынакей bu yıl Kuday буйруп bu yıl tapşırılsa dep жатабыз. Узакка созулган курулуштар ушулар. 2022 жылдын 1 апрелине карата Талас областында жалпы 49 социалдык объектинин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен капиталдык курулуш объектилеринен 21 мектеп, 2 бала бакча, 2 административдик имараттар, 2 маданият үйү, 2 спорт комплекси аяктайт. Капиталдык оңдоп түзөөгө 12 объект кирген. Билим берүү тармагында 4 мектепте оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Быйылкы жылы капиталдык салымдар менен курулуш иштери үчүн 130 миллион 800 миң сом бөлүнөт. Капиталдык ремонт иштерине 1 миллион 700 миң сом, ал эми таза суу киргизүү боюнча 11 миллион сом каралган. Ал арада Балбал орто мектебинин жаңы имаратынын курулушуна быйыл 7 жыл болду. Азыркы тапта жумуштардын дээрлик 90% соңуна чыгып калган. Окуучулар билим алып жаткан имарат ашар жолу менен курулган типтүү эмес мектептердин катарын толуктайт. Авариялык абалда деп 2013 жылы чыгарган. Ошо менен 2015 жылыдан бул жак башталган да, жер пайы касыл. Ошол жолдан бери бүтпөй келе жатат. Ал тиги колго салынган ашар түнүнө салынгандай мектептин акыбалы аябай эле азыр начар. Контрамаркалардын баары чириген, полдор чириген. Бирок окуп атабыз, айла жок, башка шартыбыз жок болгондойун. Кыштын күндөрү суук эле болот, эшикти ачсаң эле класстарда шыр эле. Бир аз акчасы бөлүнсө, толук сентябрга кирип калсак жакшы болмок да. Шартыбыз кыйын эле болуп тур азыркы эски мектепте. Бул мектептагы мамлекеттик бюджеттин каржысы менен быйылкы окуу жылында бүткөрүлөт. Ушул сыяктуу Талас облусунда курулушу башталып, бирок көп жылдардан бери соңуна чыкпай жаткан Манас районундагы Газымалаев атындагы жана 2014 жылы башталган Кайнар айылындагы мектептер жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет. Нанаев мектеби Кудай буйруса быйыл окуу жылына карата бүткөрүлөт деген үмүттөр чоң. Анткени ошо мектеп канча жылдан бери бүткөрүлбөй, бул жылдан жылга карыз, дебитордук карыздар менен улам өткөрүлүп жаткан объектилердин бири катары болуп эсептелет. Мындай объектилер бирөө жалгыз эмес, баягы бирөө фундаменти казылган боюнча, бирөө жер төлөсү казылган боюнча эле ошо менен жок болуп калгандар бар. Буга чейинки баягы практикада жогорку кеңеште тааныш билиштиги менен баягы казынадагы акчалар ошо тиги мектепке, бул мектепке деле туура эмес бөлүнүп кетип эле баягы 70-80 миллиондук мектептер ошо менен туруп калганда, бир жылда 1-2 миллион ал эч кандай ишти бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзбөйт да. Рахат Бишелиева, Чыңгыз Бокошев, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.